Salmastarbı, ben Kadamjay rayonu Batken oblasının Akbağal Hökümet başçısı Akamay Cemil Abdurasulovich. 21 aprel 2025 yılda Akipres Malumat Agentliğine çıkan Akbağal Hökümeti boyunca malumatqa layık bir resmi malumat berip koyayım. Algaç Akbağal Hökümeti'nin жергиликтүү бюджети 2021 жылдан бери өсүү байкалган. Негизинен 2024 жылда айыл өкмөттүн жергиликтүү бюджет 37 миллион 603,5 миң сомго бекитилген болсо, жылдын жыйынтыгы менен 48 миллион 323 миң 300 сомго аткарылган. Мунун ичинде республикалык бюджеттен берилүүчү грант дагы камтылган. Ал эми республикалык гранттан сырткары 2024 жылы жалпысынан жергиликтүү бюджеттин өзү 38 миллион 926,9 миң сомго аткарылып, 2024 жылдын жыйынтыгы менен Акбağal өкмөтү дотациядан чыгарылды. 2025 жылда республикалык гранттан сырткары жергиликтүү бюджетибиз өзү 31 миллион 776,10 миң сомго бекитилип, жумуш жүргүзүп атабыз. Биз 2025 жылда ижара жерлерди аукционго берүү менен, ижара жерлердин аукциондон мөөнөтү бүтпөгөндөрдүн баасын көтөрүү менен кошумча дагы 15-20 миллион тегерегинде кошумча киреше киргизебиз деген планда турабыз. Ал эми 2024 жылы айыл өкмөт тарабынан келишими бүткөн, мөөнөтү бүткөн жер аянттарын аукционго, ачык аукционго чыгарып, аукциондорду өткөрдүк. Жалпы 425 гектар жер аянт Акбağal айыл өкмөтүндө бүгүн мамлекеттик фонду жер болсо, ошону толугу менен аукционго чыгаруу деп сунуштар болгон. Бирок мөөнөтү бүтпөгөнүнө байланыштуу биз толук чыгарганга мүмкүнчүлүк болбой калды. Жалаң гана толук мөөнөтү бүткөн жер аянттарыны 120 гектар жер аянтыны аукционго чыгарып, бүгүн толук аукциондорду өткөрүп, мыйзам чегинде бүгүн келишимдерди түзүп атабыз. Ошол ижара келишимдер бүтө элек болгонуна байланыштуу калган ижара келишимдер дагы мөөнөтү бүткөндө өз мезгили менен аукцион аркылуу элге ижара шарты менен беребиз. Ал эми өнөр жай багыты боюнча маалымат айтып кете турган болсом, чындыгында 2021 жылдан бери Акбağal өкмөтүндө 2 кыш завод иштеп атат. Анан 2024 жылы жаңыдан бир бетон завод ишке киргизилген. Бул ишканалар өз мезгилде өзүнүн тиешелүү жергиликтүү мамлекеттик салыктарыны төлөп атышат. Турак жай маселеси боюнча дагы маалымат берип кетейин. Турак жай маселеси боюнча айыл өкмөтүнүн алдында туруктуу комиссия түзүлгөн. Туруктуу комиссия өз жумушун мыйзам чегинде жүргүзүп атат. Айыл өкмөттүн башчысы катары ар кандай чыккан Акбağal өкмөтү боюнча чыккан маалыматтарды расмий түрдө так маалыматты биз ошол айыл өкмөт тарабынан гана бергенге туура деп көрдүк.